Кыргыз Республикасынын Баткен району менен чектеш, Тажик Республикасынын Исфа району менен чектеш жерлерде бизде ушундай инциденттер катталды. Айтып кетсек, ушул Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Борух айылынын ортосунда, Кыргызстандын ушул Орто Боз, Мазейттин жери, Ташунтук жеринде Хожалоо деген Тажикстандын айылынын ортосунда ушундай инциденттер катталды. Ушул эки делегация келип, көп изилдеп, 5 күн макулдашып биз чечимдерге келдик. Негизинен айтып кеткенде эки маселе каралды ушул жерде. Биринчиси бул ошол 13-14 мартта орун алган инциденттерди талдоо, биринчи маселе. Экинчи маселе ушул чек ара аймакта болуп аткан жумуштар жөнүндө кандай улантылат деген маселе болуп талкууланды. Биринчи маселе боюнча биз абдан чоң мындай талкуу жүргүзүп, мен белгилеп кетишим керек. Тажик тараптагы абдан түшүнүк менен ушуну кабыл алып атат дагы. Анан биз ошол биринчи маселе боюнча биринчиден ушул эки тараптуу тергөө ыкчам топторун түзүп, ушул инциденттен болгондордун баарын тактап бергиле деген тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө биздин маалымат боюнча прокуратура жана ички иштер министрлиги менен биргеликте Кыргызстан менен Тажикстандын ошол структуралары чогуу иштешип атат. Бул эмне үчүн түзүлгөн? Себеби ар бир тарап өзүнчө иштесе, ар бир тарап өзүнүн версиясыны чыгарып, ошондон бир жыйынтыкка келбей, мындай талаш тартыштар ошондон боло берет дегенден биз ошондой тапшырма берип, ошону иштеп чыктык. Экинчиси, ушундай инциденттер негизинен ошол бизде чек ара аймакта тез катталып, тез пайда болуп турат. Ошондуктан биз ушул дайым иштей турган топту түзүүдү сунуш кылдык. Бул топтордун башчысы Баткен облусунун губернатору менен Согди облусунун губернатору жетектеп, ал жерге укук коргоо органдары, тийиштүү улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, чек ара кызматтары бардыгы кирип, ар бир инцидент боюнча тез арада неме кылып, чара көрүп, реакция кылып, ушул тийиштүү алдын ала жумуштарды башкаларды кылганга биз ушундай площадка түзүп бердик. Үчүнчүсү, бизде ушул чек ара аймакта өзгөчө мына Баткен району менен Исфа районунун ортосунда, баягы Актатыр, Аксай, Самаркандек зоналарында бизде Тажикстан менен Кыргызстандын жарандары абдан жакын жашайт. Кээ бир мезгилде мына Баткен районунун Көкташ айылында мына көчө болсо, көчөнүн берги жагында кыргыздар жашайт, наркы жагында тажик жарандары жашайт. Кээ бир жерлерде мындай шахматный түзүлүп калган үйлөрчү. Шахматный бир үйдө Кыргызстан жараны жашаса, кошунасы Тажикстан жараны. Ошондой көчөлөрдө биз мына укук коргоо органдарына, ички иштер министрликтерине тапшырма бердик. Биргелешкен мындай күзөттөрдү түзүп, мына өзгөчө кечки мезгилдерде ушул жерде күзөт өткөрүүнү тапшырдык. Азыр ошондой жумуш уюштурулган, биздин тапшырмабыз боюнча ал жүрүп атат. Үчүнчүсү, бизде эме ошол зонада мындай, мисалы үчүн тажик жараны, мисалы үчүн Варух айылынын жараны, башка айылына кирейин десе бир 2-3 жерде Кыргызстандын территориясын кесип өтөт. Биздин жарандар, мисалы үчүн Самаркандектен Аксайга барам десе, ал дагы 2-3 жерден Тажикстан территориясын кесип өтөт. Ошол жерлерде мындай элдерге тоскоолдук болбош үчүн бүт баягы чек ара постторуну алынсын деп биз тапшырма бердик. Себеби канчалык ушу тоскоолдук, канчалык текшерүүлөр боло берсе, ошончолук элдин нараазычылыгы, элдин бири-бирге болгон мындай жаман көргөндүгү пайда болуп баягы чыңалууга алып бара берет да. Ошон үчүн биз бардыгына ошол постторду алгыла деген тапшырманы бердик. Бүгүнкү күндө ал дагы аткарылды. Мына машина болобу, жарандар болобу, мындай тоскоолдуксуз жүрүп атат. Ал эми экинчи маселе боюнча бизде эми Аксай айылы боюнча айтып кетсек, бизде мына Көкташ Аксай айылы
Көкташ Аксай жолу мына бүткөн, Аксай Рабат жолу бүткөн. Ал жерден жарандар жүрүп атат. Андан сырткары ушул сүйлөшүүлөрдө илгертен бери эле сүйлөшүү болгондо ушул Аксай Варух айылына барыш үчүн тажик жарандары Аксай айылы менен Аксай айылынын ортосунан өтөт. Ал жерде эл жашагандан ушул кошумча бир жол салып бергиле деген сөз болгон. Аксай айылынын сыртынан. Ал маселе 2014 түзүлгөн 34 протоколдо белгиленип, ал жолдун курулушу бүткөн. Бир гана үстү акырына чейин жеткире турган иштери бар. Ошол жумушту дагы биз аягына чыгарабыз деп сүйлөштүк. Мен бирок ал жерде белгилеп кетиш керек, ал жумушту кыргыз тарап кылат. Кыргыз Республикасынын бюджетинин эсебинен кыргыз компаниясы менен бүтүрөт. Ал жерде маселе жок. Ошондой эле протоколдо белгилеп кеткендей, Аксай Тамдык жолун дагы кыргыз тарапы куруп аягына чыгарат деп чечиштик. Мен окудум ошол немелерди. Эми Исфара Ворух жолу деп ушул биздин жаштарда, биздин башка бир серепчилерде мындай өздөрүнчө бир мындай кооптонуу болуп атат экен. Мен бул жерде белгилеп кетишим керек. Исфара жолдун бир пункт болсо, Ворух бул экинчи пункт. А ортодо ал жерге жеткиче, бир пункттан экинчи пунктка жеткиче 3 жолу кыргыз территориясыны кесип өтөт. Бул деген Көктерек, бул деген Таштумшук, бул деген Аксай. Ошондуктан кээ бир серепчилер ушул мындай коридор берилди деген ойлорду айтып атат экен, башка деген айтып аткан. Мен ушул жетекчи катары айтып коеюн, эч кандай коридор берилген жок. Эч кандай мындай статус берилген жок ал жолдорго. Аксайдын сыртынан курулуп аткан жол бул кошумча жол, жеңилдик түзүш үчүн. Бул жерде бардыгы мыйзам чегинде. Биз тараптан дагы абдан тажрыйбалуу жетекчилер катышты, адистер катышты, бардыгы алдап, буну макулдашып, буну ошондой чечимге келдик. Мисалы үчүн, мына мен белгилеп кетейин, Тажикстандын жарандары Варух айылына кириш үчүн мына Аксайдын ичинен жана кошумча жолдон кирип жүрө берет, каалаган жолунан. Ал эми кыргыз жарандары, мына мисалы үчүн, мен ошол Аксай Тамдык жолунда айтып коеюн. Азыр бүгүнкү күндө ошол Керебешин деген жайлообуз бар бизде. Ошол Варух айылынын үстү жагында Керебешин деген жайлоолорубуз бар. Ал жака биздин Баткен районунун 3 айылдык аймагы малын алып чыгат. Бул Аксай, Актатыр, Самаркандек айылдык аймактары. Жалпысынан алганда 65 миңден ашык мал жан чыгат экен ал жакачы. Азыркы күндө ошол жайлоого чыгыш үчүн бир гана жол бар. Варух айылы боюнча, Варух айылынын ичи менен. Албетте, эми бул жаздын алдында, күздүн алдында боло турган иш, бирок кандайдыр бир мындай өзүнчө мындай кыйынчылыктар бар эми. Мындай айылдын ичи менен айдап өткөн, ошончо малды айдап өткөнгөчү. Ошон үчүн биз сунуштаганбыз, Аксай Тамдык жолун салайлык. Бул деген ошол биздин ошол 3 айылдык аймактын малдарыны, 65 миң малды, ошол айылга кирбей, Варух айылына кирбей, мындай айланып биздин жайлоолорго барат деп сунуштаганбыз. Бул боюнча дагы тажик тарап буга да макул болду. Түшүнүк менен кабыл алды. Бул жолду баштап азыр буюрса биздин компания иштеп атат, аягына чыгарабыз деген ишеничибиз бар. Биз дипломатиялык каналдар менен макулдашуу болду. Кийинки жыйын Душанбе шаарында өтөт 4-5 апрелде. Бул жерде делимитация, демаркация маселелери каралат. Бул жерде мына кыргыз тарабынын кызыкчылыгы каралбай калды деген бул туура эмес ой. Эми протоколдо деле бул жарыяланат, албетте жарыяланат. Ал жерде бүт адистер, эксперттер окуп көрсө болот. Бул жерде эч кандай мындай беките турган бир сыр жок бул жерде. Протокол боюнча мына менин кесиптешим
Тажик Республикасынын премьер-министринин орун басары Азим Ибрагим да пункттары боюнча бүт айтып берди, пункттары боюнча. Мен ойлойм, бу жерде эч кандай мындай жашыруун эчтеке жок. Бул боюнча мен ойлойм, массалык маалымат каражаттарына бул дагы чыгат бардыгы.